Адреналин бул адам организмдеги атайын гормон. Ал биринчи жолу 1901 АКШда изилденип, медицинага киргизилген. Адреналиндин негизги функциясы жүлүндү ишке түшүрүп, кан айланууну жана жүрөк согуусун тездетет. Аны баш мээ башкарып турат. Көбүнчөсү корккондо же жерден өйдө көтөрүлүп учканда бул гормон ушунчалык тездик менен күчүнө кирип, 1 секундда 1000 эсеге жогорулайт. Синтетикалык адреналинди айрым ооруларга, мисалы адам шокко түшүп, өзүн жоготкондо же жүрөк кармап калган учурда дары катары колдонулат. Адреналин бул эмоция. Ал жүрөк менен байланышта. Адам кубанганда бүт денесинде жеңилдикти, жагымдуу энергияны сезет. Анткени бул учурда вена, артерия тазаланып, энергия жөнгө салынат. Бирок ашыкча кубануу тескери натыйжа берет. Мында энергия бир калыпта болбой, жүрөктүн иши бузулат. Жүрөк эле эмес, өпкө да жабыркайт. Анткени бул эки орган тең дененин жогорку бөлүгүндө жайгашкандыктан бири-бирине таасир этпей койбойт. Адам катуу корккондо бүтүндөй организмине күч келет. Өзгөчө жүрөккө таасир берет. Мындай оор эмоционалдык абал кардиосистеманын функциясын бузуп, жүрөк ооруларына алып келиши мүмкүн. Коркуу кандын жана эр жүрөктүүлүк үчүн жооп берген өттүн кызматын жетишсиздигине алып келет. Абдан катуу коркууда бөйрөктүн иши начарлап, адам заарасын кармай албай калышы ыктымал. Бөйрөк өсүп өнүгүү үчүн жооп бергендиктен анын туура иштөөсү өзгөчө бала куракта маанилүү. Ошондуктан Кытай медицинасында балдарды эр жүрөктүүлүккө, өзүнө ишенимдүүлүккө тарбиялоого чакырат. Адреналинди көбүнчөсү атайын аттракциондон же 7D, 9D кинотасмаларын көргөндө, авиа учак менен бийикке көтөрүлүп жана конуу учурунда алууга болот. Мындан адам өзүнүн стресстик абалын жоюп, реалдуу жашоодогу көйгөйлөрүн унутуп, башка аламга барып келгендей сезим калтырат. Бирок ал баарына эле сунуш кылынбайт. Себеби жүрөк кан тамыр оорусу менен ооругандар адреналин гормонун башкарууга күчү жетпейт. Андыктан шокко түшүп калуу коркунучу жаралат. Андан сырткары, адамдын иштөө функциясын жогорулатуучу атайын адреналин суусундуктары да бар. Анын курамына атайын гормондук кошулмалар кошулат. Ал адамдын уйкусун ачып, энергиясын көбөйтүүгө жардам берет дешет. Бирок тыйындын эки тарабы болгон сыяктуу. Ал нерсенин да зыяны бар. Албетте, ар бир организмде өзүн өзү башкарып, абалга жараша жөнгө салуучу функциялар иштейт. Аны чектен чыгарып, тездетип жиберүү айрым учурда терс натыйжасын берет. Мезгил сааты менен адреналин алып туруу бул айрым оорулардын алдын алат. Бирок албетте чектен ашпоо талапка ылайык.